Саламатсыңарбы? 1-9 тайпасынын студенттери. Бүгүн силер менен Кыргыздар Россия империясынын курамында деген темада сабак өтөбүз. Сабактын максаты Кыргызстандын Россияга биригүүсүнүн себептери жана натыйжалары жөнүндө түшүнүк алуу, Кыргыздын белгилүү инсандары Ормонхан, Боронбай, Атаке баатырлар жөнүндө маалымат алып, алардын эл үчүн жасаган иштерине баа берүү, тема боюнча хронология түзүү. Россиянын Борбордук Азияга умтулушунун экономикалык жана саясий себептери болгон. 19-кылымдын 30-60 жылдарында эл аралык кырдаал боюнча Россия Түркүстанга ээ болууга биринчи кезекте саясий себептерге байланыштуу аракеттенген. Анткени чыгыштын коңшу мамлекеттери менен Британия империясы Түркстанды, анын ичинде Кыргызстанды басып алууга ниеттене баштаган. Россия Британиянын мындай аракеттерин чектөө үчүн бул регионду тезирээк колго алууга аракет кылган. 18-кылымдын экинчи жарымында кыргыз эли татаал процесстерди башынан өткөргөн. Уруулар ортосундагы карама-каршылыктардын күчөшү, 1770 жылы Казак султаны Аблай хандын түндүк Кыргызстанга жасаган чабуулу, Кыргызстанда Кокон хандыгынын эзүүсүнүн күчөшү кыргыз элин Россия сыяктуу күчтүү мамлекетке биригүүгө аргасыз кылган. Мындай кырдаал кээ бир кыргыз бийлерин Россия империясына кайрылууга түрткөн. Россия менен байланыш түзүү аракетин Чүйөрөнүн Сарбагыш уруусунун бийи Атаке баатыр жасаган. Россияга бара турган элчиликке Абдрахман Кучаков жана Шергазы тандалган. Алар 1785 жылы 23 августта Омскиге келип, Сибирь генерал-губернаторлугуна жолугушкан. 1788 жылы экинчи элчиликке Абдрахман уулу Сатымбайды жөнөткөн. 1813 жылы Ысык көлдүк кыргыздардан Качыбек Шералы уулу, Жакыпбек Ниязбек уулу баш болгон элчилер Семипалатинскиге келишкен. Сарбагыш жана Болгу урууларынын ортосундагы Ормонхан менен Боронбайдын кагылышуусу Боронбайды кыргындан кутулуунун бирден бир ылажысы Россиянын букаралыгына өтүү деген бүтүмгө келген. Ушундай максат менен Качыбек Шералы баштаган бугунун элчилери 1854 жылы 26 сентябрда Батыс Сибирь генерал-губернаторлугунун борбору Омский шаарына барышкан. 1855 жылы 17 январда Омскийде кыргыз элинин ишенимдүү жана ыйгарым укуктуу өкүлү катары Качыбек Шералы уулу Россиянын карамагына өткөндүгү жөнүндө Куран кармабанып берген. Ысык көл кыргыздарынын Россияга расмий түрдө кошулушу кыргыздардын тарыхындагы маанилүү окуя катары бааланат. Ушул күндөн баштап Чүй борундагы кыргыз урууларын Россиянын курамына киргизүү маселесине 60 жылдардын башында падыша өкмөтү чечкиндүү киришкен. Падыша аскери Симмермандын кол башчылыгы астында 1860 жылы 23 августта Верныйдан чыгып, Токмок чебин басып алган. 1861 жылы 20 октябрда орус аскерлери менен Кокон хандыгынын кошундарынын ортосундагы беттешүүсү Каракастек өңүрүндө өткөн. 1862 жылы Сарыбагыштын Тынай уругунун чоң манабы Жантай Карабек уулу Верныйга барып, Чүйөрөндөгү кеминдик кыргыздар Россиянын карамагына өтөрүн билдирет. 1863 жылдын жайында Борбордук Теңир тоого Генштабтын капитаны Просенко башчылык кылган аскерлер барган. Түндүк Кыргызстан 1868 жылга чейин толугу менен Россиянын бийлигине баш ийген. 1867 жылы 11 июлда Сырдария жана Жети Суу областтарынан турган Түркистан генерал-губернаторлугу түзүлгөн. 19-кылымдын 50 жылдарынын башында Кокон хандыгынын саясий абалы начарлай баштаган. 1865 жылы Кокон хандыгынын эң ири шаары Ташкентти орустар басып алган. Орус аскерлерине генерал Черняев жетекчилик кылган. 1867 жылы Түркистан генерал-губернаторлугунун борбору Ташкент шаары болуп калган. Түркистандын алгачкы генерал-губернатору болуп фон Кауфман дайындалган. 1873-1876 жылдары Кокон хандыгын кулатуу максатында Алайда, Аксыда, Лейлекте элдик көтөрүштөр күч алган. Натыйжада Кокон ордосу 1876 жылдын 8 февралында Скобелев тарабынан биротоло ээленген. Хандыктын жоюлушу жөнүндөгү указга падыша Александр II 19 февралда кол койгон. Фергана областынын жаңы губернатору Михаил Скобелев
моюн сунбаган кыргыздарды талкалоо үчүн алай илимий согуштук экспедициясын уюштурган. Мунун натыйжасында 17,4 миң түтүн алайлыктар орус букаралыгына киргизилди. 1876 жылы Скобелев менен Курманжан Датканын ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алай өрөөнү толугу менен Россияга баш ийген. Курманжан Датканын акылдуулугун, кыраакылыгын баалап, Скобелев ага алай ханышасы деген наам берген. Кыргызстандын Россияга биригүүсүнүн тарыхый мааниси чоң. Биринчиден, Кыргызстанды Англиянын басып алуу коркунучу жоюлган. Экинчиден, уруулар арасындагы кандуу кармаш токтогон. Тоолуу аймактын экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө түзүлгөн. Капиталисттик мамилелер калыптанган. Калктын отурукташуусу тездеген. Айыл-кыштак шаарлар пайда болгон. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үй тапшырма ушул теманы жазып окугула. Тема боюнча хронология түзгүлө. Тема боюнча кеңири маалымат алуу үчүн Өскөн Осмоновдун «Кыргызстан тарыхы» деген китебин жана интернет булактарын пайдалансаңар болот.